Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Курут Трейд. Биз бүгүн разгонубуздун 5-күнү буюрса. Бүгүн 7 ноябрь. Биздин балансыбызда 22.459 өзүңүздөр көргөндөй эле. Биздин стратегия эчтекеси өзгөргөн жок. RSI'дын значениясы ушул бойдон эле. Период 90, асты 25. Мен средний скользящийин алып салгам ортодогу линияны. Так, туугандар, ошондой эле бизде мынакей бул жерде момент болуп турат. Сделка ачып коеюн, бир аз өйдөлөк ачып калдым. Так, туугандар, биздин максат бул RSI ушинтип перекупленностька келгенде биз покупка ачабыз, туугандар. Перепроданностька келгенде биз продажага сделка ачабыз. Бирок, туугандар, мондой болуп ушинтип жармашып келаткан валютный паралардан колдон келсе сделка ачпай эле коюш керек экен, туугандар. Так, бул жерден азыр дагон кылсак дагычы күтөлчү макул, хорошо. Күтөлү, туугандар. Ушул валютный парадан бир дагон алып көрөлү. Эгерде ушунубуз дагы минуска кете турган болсо, анда биз башка валютный пара карайбыз, туугандар. Так, аят чайный валютный парасы, туугандар. Бул дагы экөө окшош болуп атат окшойт. Так, күтөбүз. Күтөбүз, туугандар, күтөбүз. Туугандар, кимде ушул стратегия кандай иштеп жатат, ошолорду дагы комментарийге жазып айтып кетсеңиздер, туугандар. Канча киши иштеп атат болду экен ушул стратегия менен бир көрүп коелу. Так, мен ушул жерден покупка ачам, туугандар. Дагон. Бул жерден дагы бир риск кылып коеюн, туугандар. Так, туугандар, Telegram жөнүндө айтып кетким келип атат эле. Бул биздин VIP чат, туугандар. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле балдар торговля кылып атышат. Полностью торговля кылып жатышат, туугандар. Так, ошондой эле, туугандар, бизде мынакей обучающий канал бар, туугандар. Обучающий каналда бизде бүт материалдар бар. Туура, туугандар, кээ бирлер ойлойт, эми бул материалдарды биз интернеттен деле таап алабыз го, кааласак Google'дан деле качтеп алабыз го депчи. Бирок ошондой кылбай жатпайсыңар, туугандар. Башка бирөөлөрдөн сатып алып атпайсыңар. Ушул нерселерди силер башка бирөөдөн сатып алып атасыңар, туугандар. Бизде бекер. Биз болгондо ошол интернетте болгон, интернеттеги информацияны бүт баарын чогултуп келип туруп, бир план кылып, бир жака топтоп койгонбуз, туугандар. Так, аят чайный плюс болуп берди. Бул мат USD бир аз чота бизди кыйнап жатат. Так, бүгүн биздин целибиз, туугандар, 25 000. Эгерде рынок жакшы болуп бере турган болсо, 30 000ге чейин буюрса жеткириш. Так, мен дагы бир жолу ушул жерден покупка ачтым, туугандар. Дагон анткени менин планым толбой калды. RSI болсо өтө эле перепроданностьта жүрөт, туугандар. Ушул нерсени өзүм үчүн скриншот кылып алып алайын. Так, мондай кылып алайын, туугандар. Сохранить. Бул өзүм үчүн. Так, туугандар, кайрылды, мынакей буюрса кайрылды. Күтөбүз. Туугандар, ар бир видеону көрүп жатканда лайктан басып, туугандар, астына точка болсо дагы жазып кетсеңиздер, биз үчүн бул YouTube'дун алгоритмине өтө жардам берет, туугандар. Продвижение болот, башкалар дагы көрсүн, үйрөнсүн, алданбасын, туугандар, башкаларга. Мен бул роликтер менен сиздерге эмнени көрсөткүм келет, туугандар. Бул ролик менен мен сиздерге кичинекей сумма менен деле чоңураак суммага жеткени болот деген нерсени көрсөткүм келет, туугандар. Мен жана жөн эле сиздерге ушинтип ролик чыгарып бербей эле, мен прямой трансляция кылып, өзүмдүн живой телефон аркылуу да торговля кылып көрсөтүп берип атам. Telegram'дан компьютеримдин бетин дагы трансляция кылып көрсөтүп берип атам, туугандар. Чогуу сиздер менен живой торговля кылып атабыз онлайн. Так, туугандар, так что ошондой. Так, бул жерден кайрылып кетти RSI кайрылып кетти. Так, кийинки валютный параларды карап көрөлү, туугандар. Так, валютный пара издейли.
Эмне үчүн сен күнүнө баягы бир сделка ачканда эле ошол сделкаң менен эле бүт баарын ачып салбайсың дегендерге туугандар, мындай да. Мен бир күндө өзүмдүн балансыма 10% кошсом, бул өтө жакшы нерсе туугандар. Мисалы мен 20 000 балансыма 10% бул 2 000 сом экен да. Эгерде мен 2 000 сом кошсом, мен ошол эле 2 000 сомду бирөөнүн колуна барып иштесем, мен 12 саат, 13 саат, 14 саат жумуш кылып атпайбы туугандар. Ошондой болбош үчүн, баягы өзүңөрдү туура контролдош үчүн ошол жакты унутпашыңар керек туугандар. Силер барып азыр бир жака барып бирөөнүн колунда иштесеңер, же үй бүлөңөргө колуңар тийбейт, же үйүңөрдүн жумушу бүтпөйт туугандар. Кечинде чарчап келесиңер, үйдөгүлөр менен урушасыңар. Бала чакасы барлар бала чака келип күлүп ойноп үстүңөргө жабышса жактырбайсыңар туугандар. Ошондой болбош үчүн туугандар, ошол тыйынды силер ушул жактан деле тапкандан кийин өзүңөрдү токтотуп, дальше кубалап кетпей, өзүңөрдү токтотуп, эмоцияңарды кармап, кандай десем, свободный калган башка убактыңарды ошо бала чакаңарга, үй бүлөңөргө, үйдөгү башка баягындай майда чүйдө жумуштарга жумшасаңар, мындай пайдасы көбүрөөк болобу дейм да туугандар. Ушул нерсени ар бир видеодо айтып келатып, эч кимге жеткире албай койдум туугандар. Андан кийин туугандар, могу биз китепке доступ берчи дешет экен да. Китепке доступ бергенден кийин эч ким ал китепти окубайт деле экен. Анткени жалкообуз да баарыбыз туугандар. Окуп зачем бизге? Окуп зачем? Жалкообуз. Бүт баары кирип туруп эле $100 менен $1,000,000 кылып кеткиси келет туугандар. Так, валютный пара, валютный пара издейбиз. Так, ушул валютный параны күтүп туралы туугандар, ушул келатат. Туугандар, дагы бир нерсе айтып кетким келет эле. Бүт баары прямойго чыксак эле, бул казино болуп калабы же кандай болуп калат? Казино менен бунун кандай айырмасы бар дегендер туугандар. Мен силерге бир эле сөз айтып кетейин. Силер казинодо анализ кылганды билесиңерби туугандар өзү негизи? Силер өзү негизи эле мындай казино деген эмне, андан кийин мындай торговля деген эмне экенин билесиңерби туугандар? Ошол нерсени мага комментарийге жазып кеткилечи. Силер казинону кандай түшүнөсүңөр туугандар? Ар кимдин түшүнүгү ар кандай да. Казино деген бул силер отуруп эле, мен бул жерде отуруп эле өйдө ылдый басып аткан жерим жок да туугандар. Мен өзүмө конкретный индикатор коюп алдым. Ортодо средний скользящийм жүрөт мынакей туугандар. Ошондой эле мен өзүмдүн балансымды контролдоп, өзүмдүн тапкан стратегиям менен, өзүмдүн индикаторум менен жакшынакай эле торговля кылып жатам туугандар. Бул жерде мен эч кандай баягындай казиного окшогон нерсе көрбөй элем туугандар, мисалы. Күтөбүз, издейбиз. Так. БНД чайын экен туугандар. БНД чайын ушул жерде бир кичинекей уровень бар экен. Так, ошол уровеньге биз линия коюп алалы. Ушундай кылып туруп. Ошондой эле RSI келатат буюрса бул жакка. Так, бул жакта открытый сделка эмне болду экен? Көрүп коелу. Идеальный плюс болуп келатат туугандар. Күтөбүз. Андан кийин БНД чайныга киребиз туугандар. Так, бул жакты күтүп коелу азыр. 7 секунд убактыбыз калды. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, плюс болду туугандар. 28 000 болду биздин балансыбыз. Так, БНД чайный болчу туугандар. Бул жак уже кайрылып баштаптыр. Так, ушул жерден покупка алып коелу туугандар. Эгерде дальше снижение боло турган болсо, биз дагон алабыз туугандар. БНД чайный валютный парасы.
BHD болуп калабы, туура айтканда BHD. BHD чайный болот экен, туура айтканда. Так, күтөбүз туугандар. RSI келди. RSI жете электе эле сделка ачып салганбыз биз чынында. Так, оны алдым туугандар. 2 жолу бастым эле, 3 жолу басылып кетти. Бул жерде импульс менен эмне экенин билбейм, клик болуп кетти. Же мышкам кликать этилип кетти. Так, күтөбүз туугандар, күтөбүз жана күтөбүз. RSI эми келип жетти туугандар. Биз бир аз эртерээк ачып шашып алган окшойбуз жанакысында деле. $20 секунд убакыт калды. 17, 16, 15, 14, 13. Так, туугандар, биздин балансыбыз 31.600 сом болду. Биз ушул менен видеороликти аягына чыгаралы туугандар. Унутпаңыздар туугандар, акыркы видеоролигибизде буюрса балансыбызда $50.000 болот. Ошол акыркы чыккан видеороликтин астында комментарийде кайсы комментарий эң көп лайк алса, ошол комментарийге $100 биздин атыбыздан розыгрыш болот туугандар. Так. Кийинки видеороликте көрүшкөнчө анда туугандар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Көрүшкөнчө.